Ким Орданна комиссиясы. Нарын район Каракожур айыл өкмөтүнүн аппаратында финансы экономика бөлүм башчысы болуп эмгектенген Эркин Исмаиловага финансылык иштерден сырткары инвестиция тартуу да милдеттендирилген. Айтымда кошумча жүктөлгөн бул иш өтө оор болгондуктан өзүнчө штаттык бирдикти талап кылат. Бирок ал ага карабастан өз айыл аймагына салым кошуу үчүн ири өлчөмдөгү инвестицияларды тартып келет. Инвестиция тартуунун бирден бири чегиле жана каражат деп атпаймынбы. Экинчиси бул кызматта жетише албайбыз да. Biz бухгалтер кайра экономист отдел болуп туруп ошо инвестицияны чуркап жазыш керек. Ал инвестиция өзү жазганга күнүгө оңолот да. Бүгүн эртең менен алып келсең кечинде оңолот. Кечинде ошонун баардыгын күнүгө болсо саатына кайсы убакта оңдосо ошонусун оңдоп, ошолордун ыргагы менен жүгүрүп, өздүк салымын көтөрүп берип, анан чуркап жазганга аракет кылыш керек. Чыдаш керек. Оор жумуш. Жогоруда айтылган штаттык бирдиктин тартыштыгы Нарын облусундагы баардык айыл аймактарга мүнөздүү. Адистердин жетишсиздиги айыл аймактардагы ишти илгерилетүүгө чоң кедерги. Бизде бул боюнча атайын адистердин жетишпестиги бул бирден бир негиз болуп атат. Анан бул проектлерди даярдап сунуштайбыз. Сунуштаганда дагы кээ бир проектлерде жана өздүк салым бул атайын комиссиядан каралат. Каралган кезде биздин эми кээ бир айыл өкмөттөрдө мүмкүнчүлүк болот. Кээ бир айыл өкмөттөрдүн ал мүмкүнчүлүгү азыраак болуп калгандар ошол комиссияда өздүк салымдын аздыгынан өтпөй калат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын түшөлткөн бул маселени чечүү боюнча Республикалык жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу аракет көрүп жатыптыр. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө айыл өкмөттөргө оңго чукул штаттык бирдик жетишпей келет. Жүктөлгөн нагрузканы карай турган болсок, жок дегенде 20-25 адам иштеш керек адис. Анын баарысын биз 7-8 штатка эле жүктөп салганбыз да. Мына азыр юрист жетишпейт. Ар бир айыл өкмөттө приказ чыгарабы, токтом чыгарабы өтө кыйналышат. Айтишник жетишпейт, анткени санариптештирүү убагы. Мисалы үчүн сметчик деп коет. Бир проект жазсаң, аны эсептеп чыгыш керек. Аны бирөөгө барып жалдасаң өтө чоң акча кетет. Туурабы? Анан госзакупка боюнча, сатып алуу боюнча өзүнчө бир чоң адис керек. Аны бухгалтерлерге жүктөп койгонбуз. Мына ошентип эптеп ситуациядан чыгып атышат. Ошонун өрчүндүү маселелерде өзүнчө адистер керек да. Мына ушундай кырдаалда айыл аймактарды өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу багытында жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу тарабынан атайын окуу семинар өткөрүлдү. Анда муниципалитеттердин биргелешип иш алып баруусу, мыйзамдардын аткарылышы жана көзөмөлдөнүшү боюнча маалыматтар айтылды. Эсенбек Сталбек уулу, Адилет Алмазбеков, Өлкө Эми, Нарын шаары.